Рамазан деген эмне? Рамазан деген Алланын ырайымы, Алланын мээрими, сыйы, белеги. Мусулман баласы үчүн Рамазан жаңылануу, топтолуп калган күнөөлөрдөн арылуу. Эң чоң мүмкүнчүлүк. Мына ушул мүмкүнчүлүккө аябай көңүл бурушубуз керек. Анткени былтыр биз менен орозо кармаган кээ бир мусулман бир туугандарыбыз мына ушул орозого жетпей калышты. Эмки орозого биздин жетээрибизге ким кепилдик берет? Эч ким кепилдик бере албайт. Илгерки ата бабаларыбыз орозого 6 ай калганда эле "О Кудай, бизди орозого аман эсен жеткир" деп дуа кылышчу экен. Эми ошолордой азыркы күндө деле орозону чыдамсыздык менен күтүп аткан мусулман бир туугандарыбыз дагы арабызда бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Ман фариха би духули Рамадан, харрамаллаху жасадаху алан ниран" деген. Кимде ким орозонун киришине кубанып сүйүнсө, Алла Таала анын денесин тозок отуна салбайт деген. Мына саналуу күндөр калды. Ошол күндөрдү сүйүнүп, кубанып, тосуп алууну Алла Таала баарыбызга насип кылсын.